3 баланын энеси Матлюба Матхаликова Ноокат районунун тургуну. Өткөн жылы жөлөк пул алуудан баш тартып, мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып, ага 2 тигүү машинасын сатып алып иш баштаган. Мурун 3 баласына айына 2400 сом пособие алса, азыр ал акчаны бир күндө эле иштеп таап баштады. Bir ayda men bitta bolamga 810 so'm пособие olardim. Endi bir kunda bitta ko'ylak tikib, mashq ko'ylaklarni 500-600 dan tikaman. Каарманыбыз үйдө отуруп буйрутманын негизинде иштейт. Ошондуктан бир күндө бош күнү жок. Айтымында күз айларында иши дагы күчөйт. Мындай учурда ал айылдагы жумушсуз жүргөн кыз келиндерди иш менен камсыздай баштайт. Пособияны кетиден 100 000 алып, Социалдык контракт долбооруна күйөөм экөөбүз макулдашып, анан катышып 100 000 сом алганбыз. Чеберчиликти жакшы билгендиктен дароо тигүү машинасын алдым. Азыр ишибиз жакшы, үй бүлөбүздө турмуш шартыбызда бир топ жакшырып калды. Башкаларды да бул долбоорго катышып, коркпой иш баштоосун сунуштам. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбагыла дейт элем. 3 ta qiz, 5 ta qiz qilib olib ishlatib yuribman. Матлюба Матхаликова алдыда тигүү машиналарын көбөйтүп, ишин кеңейтүүгө көздөп азыр аракетин баштап коюптур. Каражат маселеси чечилсе, айылда чакан тигүү цех ачып, жумуш орундарын түзсөм дейт. Kelajakda Xudo xolasa Алдыда тигүү цех ачам деп ниет кылып жатам. Азыр ошонун үстүндө аракет кылып жүрөм. Дагы бир аз каражат топтосом ишти баштайм. Максатым айылдагы жумушсуз жүргөн кыз келиндерди иш менен камсыздай баштасам дейм. Мамлекет колдоо көргөзүп жатканда баары ишке ашарына ишенем. endi ulgurji pulga mashina qilib mashinani olib, ishimiz yaxshi bo'lyapti. Бүгүнкү күндө Ноокат районунда социалдык келишим долбооруна катышып, ар кандай багытта ишкердик баштаган үй бүлөлөр көп. 650 үй бүлө бир жылдын ичинде баштаган ишинен жыйынтык чыгарып, жакшы киреши таап баштады. Азыркы бүгүнкү күндө бизде 650 үй бүлөдөн бир үй бүлө Араван районуна көчүп кеткен. Ошол жака өткөрүп бергенбиз. Азыр 649 үй бүлө өзүнүн ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп жатат. Бул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жардамга муктаж үй бүлөлөргө аябай чоң жардам болду. Жакырчылыктан чыгуу боюнча аларга мамлекет тарабынан түрткү болуп, өздөрүнүн кирешесин көбөйтүп, үй бүлөлүк финансылык абалы аябай жакшырды деп айтсак болот. Белгилей кетсек, өткөн жылы социалдык келишим долбоору аркылуу 10 000 үй бүлө кайтарымсыз каражат алган. Быйыл өлкө боюнча аз камсыз жана жакыр жашаган 23 000 үй бүлө менен социалдык келишим түзүү пландалууда. Айжаңыл Турдун Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.